Кубат Айчич, мына депутаттардың дээрлик 80%-на жанагы Новосибирскіде, отельдерде жатқан, Туркияда жатқан, Дубайда жатқан мекендештерибиз кайрылып ыйлап атышат да. Кары картаңы бар. Мен сиз деле аларды ойлойсуз, мен деле түшүнүп атам. Бирок эмнегедир өкмөт ушул маселеде бир аз мындай кайдыгер мамиле жасап аткандай сезилип атат да. Бирок алардын баарын алып келиш керек. Эгер өзүбүздүн авиакомпаниялар болбосо, ошол жердеги элчиликтерибиз, ардактуу консулдарыбыз бар. Алардын бардыгы биригип акча тапса болот, ошол жерде ишкерлерден, Кыргызстан менен иштеп аткан инвесторлор бар. Кубатбек Алчевич, сиздердин маселеңиздер чек араны гана ачып, аларды жакшы тосуп алып, жакшы обсервацияга киргизип, дарылдап бергиле. Кээ бир саясатчыларыбыз вирус жок деп элдин башын айландырып атат да. Жөнөкөй жарандарыбыздын мээсин айландырган ошондой саясатчыларды Аида Жекшенбаевна, сизге сураныч, инфекционный больницага маскасыз барып туруп экскурсия алып келиңиздер. Үчүнчү, урматтуу мигранттар, кечирип койгула. Эмне болсоңор ошого силер алып келе албайсыздар. Бөлөк төртүнчү жооп жок. Үчөөнүн бирөөнү тандаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Маселе мына банк боюнча айтып кеттиңиз да. Азыр бизге ишкерлер кайрылып атышат. Кээ бир банктар 3 айга каникул бериптир, бирок 4-чү айда 4 айдыкын бир төлөйсүн деп айтып атыптыр. Булар төлөй албайт да. Бул жагы кандай болот анда? Мен ойлойм, бул мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, өзгөчө абалды биз 15 апрелге чейин деп киргизгенбиз да. Ана мына бүгүн 13 апрель болуп отурат. Bundan kийинки биздин иштөө режимибиз кандай болот, тагдыр кандай болот. Ошого жараша дагы корректировкалар кирет го деп ойлойм да. Ошону карашыбыз керек болот. Буну кайра карайсыздар анда? Менин оюм ошондой да, өзүмдүн оюм айтып. Буну караш керек. Анткени алар 3 ай иштебей туруп, 4-чү айда 4 айдыкын бир төлөй албайт да. Кайра карызга басышат. Шуну карап койсоңуз. Анан дагы бир нерсе, мына азыркы убакта мына бизге Турциядан студенттер кайрылып атат. Москвадан, Россиядан кайрылып атышат. Мына Дубайдан алар алып чыгып кеткиле деп атыптыр да. Өкмөттүн позициясы кандай? Анткени алар өздөрү билбей атат, эмне кылабыз деп. Москвадан 25-не бир рейс болот экен, чынбы жалганбы кандай деп ушуга өтө көп кайрылып атат да. Жооп берип койгулачы ушуга. Бул боюнча өкмөт атайын бөлүнгөн тиешелүү министрликтердин деңгээлинде иштер тынбай жүргүзүлүп атат. Жерлерде биздин элчиликтер, консулдар иштеп атышат. Анан кээ бирөө жанагы билесиздер, Россиядан 2 жолу ошондой проблема болду, автомашиналар менен чыгабыз деп. Бирок тилек каршы коңшу мамлекеттерден ушул маселе чечилбегенине байланыштуу алар чыга албай калды. Анан авиа каттам менен өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнүн авиа каттамдарын баары токтотулуп, ал эмес ички каттамдар да токтоду. Мына бизде да ошондой билесиздер. Бирок аларды алып чыгып кетүү боюнча бүгүнкү күндө Тышкы иштер министрлиги, тиешелүү министрликтер тынбай иш жүргүзүп жатат. Биз деле ошол мүмкүнчүлүк болгондо алып келели деген иштин үстүнөн иштеп жатабыз. Дубай боюнча маалыматыңыз барбы? Алар керек болсо биз өзүбүз жеткирип берели деп атыптыр ал жактагыларычы. Ал боюнча иштеп атышат, маалымат бар. Бардык кайсы жерде Турциядагы, Дубайдагы, Россиядагы, башка чет жерлердеги мамлекеттеги биздин жарандар боюнча түзүлгөн тизме бар. Примерно канча жараныбыз ушул жерде экенин дагы мына Тышкы иштер министрлигинде бул маалымат толук кандуу бар. Мына бул медиктерди сактоо боюнча Исак Айтбаевич, экинчи маселе боюнча чечимге менде бир сунуш бар да. Бул жерде турат: дать правовую оценку действиям экс-министра здравоохранения Чолпонбаева за довышенную работу. Ушул жерге финансы министринин жоопкерчилигин да карап койлу. Анткени финансы министрлиги убагында акчаны которбой, көп ооруканалар баягы өздүк сактоо каражатын ала албай, ошо биздин медиктерди мына айтып атабыз, 94 адам жабыркады деп атат. Финансы министринин жоопкерчилигин да генерал прокурор текшерсин деп киргизип койлу сунуш катары. Экинчи маселеге. Булар кайрылып атат да, ыйлап атышат да. Бизди караган адам жок дейт. Мына телевизордон чыгарып, кечирим сурап атасыңар, Фейсбуктан кемчиликтерди айтып койсочу. Анан сиз министр катары буларды коргобойсуңузбу? Сиз ошолордун атасысыңыз да. Булар эми иштеп атса, эң алдыңкы жерде жүрсө, эң биринчи башталганда дейт, биздеги баягында жыртык-пыртык, эптемей бир халаттарды кийип жүрдүк дейт. Ошонун артынан мына жукту да. Акча которулбаптыр маалында. Буларда кандай болот? Буларга акчадан башка дагы кандай буларга жардам болот? Абдуманап Расулович, буга дагы азыр өкмөттө компенсация төлөө маселеси көтөрүлүп атат. Атайын буйрук менен бекилип, жанагы ооругандарга 200 000 сом өлчөмүндө
ал эми кайтыш болуп калса 1 миллион сомго чейин компенсация төлөгөнү бүгүнкү күндө өкмөттүн деңгээлинде чечилип атат. Мындан тышкары мен действительно мне обидно и жалко, что менин коллегаларым ушундай ойлоп калганчы. Да, действительно, первоначально мында костюмдар жетишкен эмес. Бирок бүгүнкү күндө комиссия атайын республикадан жибердик. Мына бүгүн алабукасын бүтүрүп келдик. Атайын комиссия өзүнүн ВОЗдун методикасы боюнча эмнеге кандай причины следственный факторлорду изилдеп, ким виноват, кайсы жерде мүчүлүштүк эткенин аныктап туруп бизге сунуш берет. Ошонун сунушу менен биз жыйынтык чыгарабыз деп ойлойм. Фатбек Айчиевич, мына ушул моменттен карап, ошол медиктерге 5% баягы ипотека үй берүү боюнча сунуш киргизип койсоңор, кичине аларга моралдык колдоо болсун. Проценти жок үй алганга уруксат ала турган мүмкүнчүлүк бергилечи. Ушу бир акчадан башка да аларга жардам болсун ушундай. Карап көрөлү. Биздин саясат күнүмдүк болбош керек. Биздин саясат алыска багытталган болуш керек дедик. Силер берип аткан кредиттин да тагдырын жакшы билем. Ал кредитти деле алып эмне жулунгандар аз, майда чүйдө алып аткандар кимдер экен билбейм. Бирок ал бекер кредит эмес, ал кредит пайызы менен, туурабы? Пайызы менен алынып атат. Ошол кредитти алгандан кийин мен жаңы эле айтпадым, 2 жума доллар саткан банк жок. Доллар саткан банк жок. Маселе болду. Сырьон алып келебиз десе, бир банк доллар саткан жок. Анан бирок кыйнап атканыңар, силер өндүрүүчүлөр эми кыйнап атасыңар. Буга чейин дагы туура эмес саясат менен кыйнап келгенсиңер. Мен ошону эле түшүндүрүп айтайын дедим. Мен бүгүнкү күндө кырдаал жакшы билем. Мурда орой айтканда 100 киши жардам сураса, 10 000 киши жардам сурап атат. 10 000 киши. Бул эмнени көргөзүп турат? Кыргызстанда чындап эле бүттү. Рахмат. Исхак Айтбаевич, мен бүтүрүп коеюн эми. Уруксат берсеңиз. Эми убакыт добуш менен чечилбеди, шуну 10 мен мүнөт болуп кетти. бир нерсени айтып коеюн. Эми 3 мүнөткө 17 мүнөт сүйлөгөн жокмун. Биринчиден, экинчиден мен эл дуктум, анча-мынча өзүмө жаңы эле бир аз. 1 мүнөт Убактыңыз бүттү да, чын. 1 мүнөт бүтүрүп коеюн эми. Мен эми үчүн айтып атам, башкаларды билбейм. Мына жаңы эле айтып атпайбы? Жардам сурагандар 10 эсе эмес, 100 эсе көбөйдү. Жекеле баягы күнүмдүк оокат менен күн көргөндөр эмес, көп интеллигенттер жардам сурап атат. Интеллигенттер, айлык алгандар жардам сурай баштады. Биздин жон терибиз жука экендигин ошол көргөзүп атат. Бул жардам жөн эле асмандан түшпөйт да. Анын баары бир нерсеге байланган да. Анан мен муну айтып атканым, силер өндүрүшчүлөргө менен сүйлөшпөй туруп эле силердин тиги антимонополдук комитетиңер оюнан келген бааларды чыгарып атат. МКЦны дагы мен жаңы эле айттым, 90 сомдон силер МКЦны коюп атасыңар. 90 сомдон койсоңор, ал элге канча сомдон жетет деп ойлоп атасыңар. Макаронго мисалы. Сурабайсыңарбы, эсептебейсиңарбы, карабайсыңарбы деген эле нерсени айтып атам. Мен силердин могу цифраларың аркылуу жооп берип атам, элдин алдында кичине түшүндүрүп коюп атам да. Кичине бир цифраны коердун алдында тактап койбойсуңарбы ушуну депчи. Эл менен иштешпейсиңерби деп. Өндүрүшчүлөр менен дагы, алып келип саткандар менен дагы иштешсеңер анан ортосу чыгат да. Мен ошону айтып атам силерге. Кабыл алдык, Чынбек. Рахмат. Атайын ар кайсы аймактардан, чет өлкөдөн чалып атышкандан улам бүгүн комитеттин жыйынына келип, ошо элдин пикирин айтайын деп чечтим да. Урматтуу Кубат Аличевич, азыр өзүңүз билесиз, биз бири-бирибизди сындап, ар кайсы иштерге бири-бирибизге жолтоо боло турган убакыт эмес. Биз ошондуктан парламент өкмөткө мүмкүн болушунча ошол илдет менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Бир дагы сын пикир айтып, жолтоо болуп, ар кандай комиссияларды түзүп, текшерип, жүдөткөн жокпуз. Анткени азыр ар бирибиз колубуздан келишинче жардам бере турган учур. Бирок өкмөт эмне кылып атат? Өкмөт дагы көп туура эмес иштерге жол берип атат. Арга жок азыр сын айтышка туура келип атат. Сын айтып койгон врачтарга куугунтук болуп атат. Мисалы, чет өлкөдө канча убакыттан бери жаткан мекендештерибизди алып келүүгө өкмөттүн кудурети жетпей атат. Ошол эле Оренбург башка Казакстан менен татыктуу сүйлөшө албай атат мисалы. Ушундай нерселерди сөзсүз түрдө эске алыш керек. Мына менин суроом саламаттык сактоо министрине. Өкмөттө мына брифингде расмий айтылды. Врачтарга жанагы сыйакы боюнча акча которулду деп. Бирок азыр врачтар ала элек да ошону. Мына ошто врачтар ошол дал ушул илдет менен күрөшүп аткан ошол обсервацияда жаткан врачтар өздөрү күндө банк карточкабызды карайбыз дейт, үмүт кылып. Бизге акча качан түшөт деп дейт. Жакшыраак жок дегенде тамак аш жейли, жок дегенде бир үйгө азык-түлүк кылалы деп дейт. Бирок ошол акча дагы жок дейт. Азыр айлык менен отурушат да. А врачтардын айлыгы канча экенин билесиз. Ошол акча качан түшөт? Качан алат врачтар колуна?
Жанар Кубанычбекович, бүгүнкү күндө 43 организациядан 828 кишиге 6.600.000 сом акчаны которуп бердик. Мына бүгүн эртең баарын түгөтөбүз. Себеби жанагы Куатбек Алиевич айткандай, кээ бир списоктордун эмелери так болбой, же болбосо жанагы лицевой счеттор көрсөтүлбөй, анан кийин кээ бир кишилерге списокко такыр иштебеген кишилерди киргизип коюп, айтишник, отдел кадров, мындай деген. Ошон үчүн бизге кичине кыйынчылык болуп калды. Мына март айыныкынча, апрелде мындай мүмкүнчүлүк болбойт. Ушуну тездетиңиздер, анткени Мына бул эртең, жанагы бүгүн эртең бүтөт барысы. ошо илдет менен күрөшүп аткан, ошол жерде очогунда иштеп аткан врачтардын өзү менен биз күн сайын эле сүйлөшүп атабыз. Андай болушу мүмкүн. Ошолорго жардам бериңиз сиз. Анан министр катары өзүңүз дагы анча-мынча региондорду кыдырсаңыз болот эле. Ошол врачтар менен түзмө-түз сүйлөшүп, көрүшүп, алардын проблемасын угуп, анан сиз мына жаныңызда турган ГКМдан, прокуратура, алардан коркпоңуз. Сиз алардын врачтарды сиз коргошуңуз керек. Кечегиндей өзү бир 4.000 сом, 5.000 сомго иштеген врачтар маска сапатсыз деп койсо кечирим суратып атат. Ошондой нерсеге сиз жол бербешиңиз керек. Мен министр болгондо, мисалы, органдар менен сүйлөшөт элем. Ар бир врачты коргойт элем. Сиз ага жол бербешиңиз керек сиз дагы. Экинчиден, мына областтык ооруканада Оштогу жанагы өздөрүнүн жатаканасы бар. Ушуну бир эске алып койсоңуз, ошол жерде кварплата төлөп жашашат врачтар. Азыр ошолор дагы кварплатаңарды бергиле деп күн сайын мындай такалап атыптыр да. Ошону дагы эске алып, мындай кырдаалда ага жол бербеш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, азыр Абдувахап Мамадырасов суроо берди. Кубат Айылчевич, мына депутаттардын дээрлик 80%-на жанагы Новосибирскте, отелдерде жаткан, Туркияда жаткан, Дубайда жаткан мекендештерибиз кайрылып ыйлап атышат да. Кары картаңы бар. Мен сиз деле аларды ойлойсуз, мен деле түшүнүп атам. Бирок эмнегедир өкмөт ушул маселеде бир аз мындай кайдыгер мамиле жасап аткандай сезилип атат да. Анткени ошол убакта учактары бар эле, аэропорттон уруксат берсеңер, азыр Кыргызстанда ишкерлер чыгып атпайбы? Керек болсо мен общежитиям ошолорго берейин жатаканамы деп. Мына Ысык көлдө чыгып атат. Ошону азыр суроо болду, силер жооп, биз бунун үстүндө иштеп атабыз деп койдуңар да. Мына Тышкы иштер министрлиги. 11 апрелде учак жөнөтөбүз дедиңер, алар үмүт менен күтүп атышты, дагы болбой калды. Эми биз экономиканын өзөгүн ошол мигранттардан келген акча түзөт, турмушубузду ошолор оңдоп атат деп атабыз, бирок мындай ушундайга келгенде биз аларды таштап койгонубуз таптакыр туура болбой калат. Адамгерчиликке да жатпайт. Азыр алар кыргыз өкмөтү, ишенгени кыргыз өкмөтү. Башка эмне кылат? Ошон үчүн мүмкүн болушунча чукул арада сүйлөшүү жүргүзүп, ушул 20 апрелге чейин бир алып келүүнүн жолун карайлы. Мына эл деле акча чогултуп атат, башка кылып атат. Ошону бир эске алып койсоңуз, Кубат Айылчевич, өзүңүз ушуну бир көзөмөлгө алып келүүнү бир карасаңыз. Макул. Сабиржан Токтосунович, менин бере турган суроом ушул эле дарыгерлер боюнча. Айтыңызчы, ушул вирус менен түзмө-түз иштешип аткан Кыргызстан боюнча дарыгерлердин коргонуу кийимдери, экипировка деп коебуз, толук кандуу камсыздалганбы, алардын сапаты канчалык жана вирус менен коргонуу талабына, стандартына канчалык жооп берет? Рахмат, Айнур Алмазбековна. Биринчиден, биз атайы 30 мартта стандарт экипировка деп туруп чыгарганбыз. Медиктер 3 группага бөлүнгөн. Биринчи группадагылар жанагы непосредственно оорулар менен иштеп, инфекцион жугуштуу оорулар иштегендер. Уларга атайын жанагы маскаларды FFP3, анан комбинезон, очки менен жана многоразовый пользование. Анан кийин экинчи группадагылар булар ачакта эпидбригада иштегендер. Непосредственно жана контакт болуп турган. Үчүнчү группадагылар бул турган дежурство обсервацияда жана СКПда тургандар. Бүгүнкү күндө башында чындыгында специалисттер жетишсиз болгон. Себеби мындай адаждарды мындайча айтканда ар бир больницада 1-ден 2-ден 3-кө чейин комплект болгон. Себеби эгер чыгып калса деп особо опасный инфекция, карантинный же болбосо чума же холера деп, а так массовый колдонгого бул жетишсиз болгон. Азыркы күндө биз өзүбүздүн бюджеттен бөлүнгөн каражат 30 миллион ичинен 3 миллион 300 миңге атайын ушундай каражаттарды сатып алганбыз. Андан тышкары гуманитар жардам келип атат. Бүгүнкү күндө негизинен ошо талапка жооп бере турган комбинезондор, анан кийин первого типа, второго типа деп бөлүнөт. Ошонун бардыгы бүгүнкү жетиштүү. Андан мисалы лабораторияда иштегендер өзүнчө экипировка болот. Алар болсо непосредственно жанагы материалдар менен иштегендиктен булар дагы өзүнчө атайын тартиби менен кийиндиребиз да, мындай сиз боюнча. Негизинен бүгүнкү күндө жетиштүү десем болот.
ооба өзүңүз да мойнуңузга алдыңыз, башында баягы атайын кийимдер жок эле деп. Бирок ушул маселеге дагы абдан көңүл бурсаңыз, анткени айрым жерлерде баягы толук кандуу жетишпей аткандыгы айтылып атат. Атап айтсам, мисалы Чүй районундагы айрым СЦМдер Чүй аймактык ооруканасынан кайрылып атышат. Баягы бир жолку кие турган кийимдер, анткени ал Чүйдүн тегерегинде да обсервацияда жаткан оорулуулар бар экендигин өзүңүз билесиз. Ушуну дагы бир жолу кийимдерин, коргонуу кийимдерин сапатын канчалык талапка жооп берген дагы бир жолу карап чыксаңыз, анан бирок ошол аймактык оорукананын сураныч тиги депутатка даттаныпсыз деп мындай бюрократиялык мамиле болбосо да аларгачы, анткени көрүп атпайсызбы азыр дарыгерлердин абалын. Анан экинчи маселе, ушул күндө 83, азыркы саатка 83 дарыгер жуктуруп алып атабы? Статистикалык маалымат боюнча 83пү? Ооба. Мындайда булардын ичинен врачтар бар, анан медсестралар бар, анан технический персоналдар бар. Баарын кошкондо 83, Баарын кошкондо жалпы медициналык мекемеде иштеген кишилердин жуктургандардын саны болуп атат. Сабиржан Токтосунович, ошол мына 83 дарыгердин жалпысынан сиз айткан тех персоналдарды кошкондо жуктуруп алганы бул дарыгерлерге абдан, өзгөчө дарыгерлерге абдан чоң мындай коңгуроо болду да, кооптонууну, коркууну жаратып атат. Мына биздин кесиптешибиз дагы сүйлөштү, билесиз, телефондон кан жөтөлүп, ыйлап, бизге акчанын да кереги жок, болгону биздин атыбызды сактап бергиле, жана тирүү алып калгыла деп ыйлап атат. Бул абдан чоң коңгуроо болуп атат. Кудай сактасын, эгер биздин дарыгерлер дагы Белоруссиядагыдай болуп жалпы массалык иш ташташса, анда албетте бул абдан чатак болот. Коркуп калышты, кооптонуп калышты. Ушул жөнүндө айтыңызчы, бир министрликтин кандайдыр бир чара көрүү ыкмалары барбы? Аларга бир дем бере турган, бир мындай колдой турган, мотивация бере тургандай бир иш-чараларды ойлондуңуздарбы? Кандай кылышыбыз керек? Биринчиден, булар чындыгында ар бир ооруга чалдыккан кишинин өзүнүн психологиясы өзгөрүлөт да. Ошон үчүн психологиялык биз жардам берүү үчүн ошол жерден консультация берип атабыз. Бир, экинчиден жанагы категория врачтардыкын мына суроктор келип калгандан ар жака жылдырдык. Андан кийин акча каражат боюнча мотивация деп дополнительно акча берип атабыз. Мына март айы, апрель айы, анан компенсациясы берип атабыз. Андан тышкары биз болгон мындайча өзүбүздүн тармактагы жеңилдиктердин баарын биринчиден ушу врачтарга, анан өзүнүн коллективдердин арасында ушуларга жардам көрсөткөн маселесинде ошолорду карап атабыз. Эми азырынча булар айыгып чыксын деп максимально ушулар жасап атат. Анан кээ бир ушу контактта болгондордун баарысын үйүнө барбастан атайын гостиницага жаткырып, обсервацияда кармап атабыз. Обследование жүргүзүпчү. Рахмат. Бая жаз күз күрөш демекчи, биз кандуу согушта да мына тылда күжүрмөндөр эмгекти токтоткон эмес да, азыр эми биз көзгө көрүнбөгөн, колго кармалбаган бир кансыз согушта жашап атабыз. Ошентсе да мына биз бүгүн код боюнча сизге айтайынчы, айыл чарба жумуштарына тоскоолдуктар аябай болуп атат. Сиз айтып атасыз, эч кандай тоскоолдук жок депчи. Азыр биз айыл чарбанын ишин жөнгө сала албасак, бат эле кылычын кармап, эртең эле кыш келет. Кышында эл эмнени жейт? Ушул жогуна сиздер берип атасыздар, бирок жолдорду мисалы үчүн казып салды. Биздин Ат башы районунда мына 1-2 айылдан ушундай кара томо чыкты деп жолдорун касып, элдерди огородко эмес, мына короосунан чыгарбай жатат. Өлүк көмгөнгө бара албай жатышат. Ушул жагын кандай жол? Силердин мындай элге жооп бергениңер бир жөн, жазаганыңар бир жөн болот. Анан экинчиден мына биз ошо өкмөткө эле кайрылып кетели. Азыр кээ бир ошол постто тургандар бөркал десе баш алганга даяр болуп атышат да. Азыр эл ансыз да ачуулуу, жиндери мурдунун учунда турат. Өздөрү жанантып камакта жатса, анан зарыл иштер менен бир жакка чыкса, элди алдаш керек да. Ошол жерде баягы Кудайдын оозунан түшкөн сүп, мындай дөбөттөй болгон жигиттердин да мамилеси начар болуп атат. Карантин эле карантин, барбайсың деп, керек болсо жергиликтүү элдерди уур токмок алган учурлар болуп атат да. Ушул жагын кандай карайсыздар? Урматтуу Жылдыз Заманбековна, райондордо, айылдарда коюлган постторду ал эч кандай өкмөттүн чечими менен коюлган маселе эмес. Аны ошол жергиликтүү бийликтин өзүнүн чечими. Сиздер жакшы билесиздер, айыл өкмөттүн составына кирбейт. Биз ал боюнча бир нече жолу аларга рекомендация катары бердик, айттык. Биринчиден
продукты ташыгандар, продукты менен элди камсыздагандар, медикамент менен камсыздагандар, медиктер, анан айыл чарбасында иштегендер эч кандай тоскоолдук болбосун деп күндө сайрап айтып атабыз. Тилекке каршы бүгүнкү мыйзамга ылайык биз аларды мындай башкача жол менен иш жүргүзгөнгө айыл өкмөтү менен, айылдык кеңеш менен биздин акыбыз жок болуп атат. Бирок жана сиз айткан маселелерди биз айтып, жеткирип, бирок ошондой ишти жүргүзгөнгө барып атабыз. Биз күнүмдүк азыр муктаж болуп аткан биздин жарандарга өзгөчө көңүл буралы деп. Аныңыз туура толугу менен кошулам. Ушунун астында мен бир нерсени премьер-министрибиз каякта Кубатбек Аличевич, ушудан баштайын дедим эле суроомду. Бүгүн саат 10-да президентте ушул боюнча жыйналыш болуп атат. Премьер-министр, фракциялардын башчылары, төрага, жогорку кеңештин ошол жерде отурушат. Сиз аябай тажрыйбалуусуз Кубатбек Аличевич. Эми мындай пиарды да жактырбайсыз, унчукпай иштеп атасыз. Бул туура, азыр иштей турган убакыт. Чындыгында баягы өзгөчө келген бул апаттан согуш акыбалында эле жашап атабыз. Көп мындай кээ бир маселелер мүмкүн саясатка да айланып кетип аткандыр, бирок тынч иштей турган убакыт азыр Кубатбек Аличевич. Бирок бирөө өкмөттүн атынан дайыма айтып, элге сүйлөп, ачык айкын болгон маалыматты берип турса туура болот. Ал киши премьер-министр болсо туура болот, Кубатбек Аличевич. Премьер-министрдин чыкканы многу бир 2 күн мурун эле чыгып, жанагы өзгөчө абалды узартуу боюнча өзүнүн оюн айтты. Бирөө колдойбу, ал колдобойбу, ал популисттик эмеспи, кандай экени болгону менен мен ойлойм ал туура оюн айтты. Себеби дегенде бизде азыр мындай көрүүчүлөр, угармандар, жарандарыбызды угуп аткандыр. 3 жолубуз бар. Же өзгөчө абалды кармайсыздар. Бир дүйнөдө бир дары табылып, вакцина табылып, мындай тегерегибиздеги бул пик туу чокусуна, бул оорунун туу чокусуна жетип токтогонго чейин. Же болбосо дүйнөдө кое берген мамлекеттерде болуп атат. Мисалы Швециянын үлгүсү. Жеңдик деген, бул пандемияны жеңдик деген Сингапур менен Түштүк Кореяда кайрадан башталды. Эң технологиясы өнүккөн, саламаттык сактоо өнүккөн Сингапур менен Түштүк Кореяда кайрадан башталды. Демек али адамзат вакцина таба албай атат. Угуп аткандар эми өзүңүздөр да Кубатбек Аличевич билип атасыздар, дүйнөнү карап аткандарсыздар. Вакцина Германияда, Америкада, Израилде табылды деп атат. Бирок табылып, аланын бардыгы экспертизадан өтүп, лаборатордук изилдөөдөн өтүп, бал серийный мындагы заводдор чыгара баштаганга чейин эң аз дегенде 8 ай 1 жыл керек деп атат. Демек биздин жарандар туура түшүнүш керек. Бул дарылар бизге келгенче дагы 1 жыл керек. 1 жыл белди бекен бууп, каалайбызбы, каалабайбызбы, бирөө жагабы, жакпайбы, бардык жагынан ошондой кылып жашашыбыз керек. Жарандарыбыздын бардыгы мамлекеттин коопсуздугун, ар бир жарандын ден соолугун карап алып чыгып кетишибиз керек. Туурабы, Кубатбек Аличевич? Туура, туура айтасыз. Анан азыр айтып атасыздар, мына бүгүн бериптирсиздер. Бүгүн айтып атасыздар, жана Вести кижиге, жана башка басма сөз маалымат каражаттарына чыгып атат. 20-24 апрелде бул пандемиянын Кыргызстанда мындай туу чокусуна жетебиз деп. Ошол кайсы технологиядан, кайсы ыкма менен эсептеп чыктыңыздар? Ким айтып бере алат? Сизби, Айда Жекшенбаевнабы, Минздравбы айта аласыздарбы? Бул басма сөз маалымат каражаттарына ким берди муну? 20-24 апрель туу чокусу, анан кийин басаңдайт деп атасыздар. Мына Вести кижини окуңуздар азыр. Урматтуу Руслан Айтбаевич, мен айтып коеюн. Бул деген атай бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун методикасын салыштырып, ошол математический моделleri боюнча биздин ошол боюнча биздин прогнозубуз бул прогноз. Ошондуктан биз ошондой атайын комиссия түзүп Минздравда негизинен илимдин докторлору, кафедранын башчылары, жана организаторлор болуп туруп ошондой жыйынтык сунуштап, ошондой деп мындай жатканда прогнозду бердик. Башынан оор күндөрдө өткөрүп жатат. Кыргызстанга дагы мына ошо коронавирус деген бала келип, мына өзгөчө кырдаал киргизилди. Мен ойлойм, ар бир жаран ушул бүгүнкү күндө ушул жака ушундай оорунун жеңишке жоопкерчиликте ар бир жаран. Биз саламаттык сактоо министрлигинен штабтын айткан талаптуу шарттарына толук өзү жооп беришибиз керек.
тартипти темирде сакташыбыз керек. Мына бүгүнкү эң негизги маселе, эң негизги суроом, алда коллегалар айтып кетти. Мына бүгүнкү күндө бизде сыртта калган мигранттардын бүгүнкү күндөгү абалы. Мына Новосибирскиден мага диаспорадан балдар чалып атат. Бир гана мага эмес, көп депутаттарга кайрылды. Москва, Новосибирскиде. 300дөн биздин жарандар турат. Ошолор мына бүгүнкү күндө айтып атат. Билеттерибиз бар, самолетторго төлөнгөн. Бирок бир негиз себептер менен ушул биз жактагы кабыл ала албайт деген эми мындай сөз кылып атышат. Ушул боюнча мына 20 күндөн ашкан. Мен 24-мартта ошол жерде ар кандай процедурада чыгып сүйлөгөм. 3-апрелге чейин бүтөт деген. Мына бүгүн айтсаңыздар, обсервацияга келгенге, ошолорду караганга мүмкүнчүлүгүңөр барбы? Ушул маселе качан чечилет? Бүт эле депутаттарга кайрылып атат. Бир гана мага эмес. Бирок мага айтышкан 3-апрелде чечилет деген. Мына Турцияда дагы эми биз өзүбүздүн жарандарга кадегерлик карабашыбыз керек да. Жумуштары жок. Мына 1 саат мурун чалып атат, 300дөн бир 50 адам кайра кетти дейт. Эми жана Камчатка, Сахалин, Красноярсктан бүт жер келип, Новосибирскиден билет алып көтөрүп турат. Ошол жерде мына диаспоранын Кыргызстан төрагасы мына Каныбек мырза күнүнө 3000-4000 доллардан биз ошо жарандарга тамак аштан бүт кайрылып атабыз дейт. 20 күн болду дейт. Анан ошол жердеги айтып атышат. Биз макулбуз 14 күнбү 18 күн обсервацияга жатканга даярбыз деп. Өз жерибизге келебиз деп атышат. Бардык эмелер бар, мен түшүнбөйм. Ана мага депутаттар мына жазып атат, ошон Талбек айтмаса айтып коюңуз, сиз азыр жазып калыпсыңар деп. Мына бир кредит алгандарга форс-мажор деп кредиттердин пайыздарын төлөбөй эле койгула деп айтып алдыңыз. Жаңылып калдыңызбы? Азыр миңдеген жарандабыз эмес, миллиондогон жарандар кредиттер боюнча карап турушат. Тактасаңыз кайсыл? Сиз азыр сүйлөп жатып, кредит алгандар форс-мажор деп кредитиңердин проценттерин пайыздарын төлөбөй эле койгула деп айтып салдыңыздар да. Мен антип айткан жокмун. Мен айттым, форс-мажордук ситуация болуп, кредиттерин төлөөдөгү кайсы бир маселелерди банктар менен иштеп жүргүзүп атабыз. Анда сиз эметип ошону тактап коюңуздар, анткени деген интернет булактарда деген Воронов айтты деп уже мындай тарап жатат. Бул сизге просто мындай замечание катары да. Рахмат. Бирок андай эмес, мен микрофондон пайдаланып айтып коеюн. Ал төлөбөй эле койгула деген маселе жок. Коммерциялык банктар болгондуктан биз могул улуттук банк аркылуу ошолор менен ошондой рекомендацияларды берүү иштерин жүргүзүп атабыз да. Баягы төлөмдөрүн отсрочка кылып, же болбосо могул ушул кыйын убактагы мезгилдеги төлөмдөрдү жок кылуу маселелери боюнча сүйлөшүүлөр болот. Аны биз өзүбүз жок кыла албайбыз аны. Ошол кредиттер боюнча улантып кетсек, Сураныч үйлөрүн залогко коюшкан, акыркы тиги жашаган жерлерин ошо тартып албашсын деп, ошол боюнча тыюу салынсын деп, улуттук банк менен анан коммерческий банктар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлсүн же жүргүзүлүп атабы, мен билбейм да. Ооба, жүрүп атат ал боюнча. Жүрүп атат, жүрүп атат. ызычууда ошо тартып албасын, анан кичи бизнесте деги ошо залогко коюлган оокаттар алынбасын деген чоң мындай суроо, ошондой суранычтар келип атат. Ошол боюнча бир официалдык позиция болсо айтып коюңуздарчы, алынбайт деп, же тартылбай, же тыюу салынды деп. Рахмат. Эми азыр бүгүнкү күндөгү мамлекеттеги экономиканын түзүлүшү боюнча билесиздер да, рыноктук экономикада жасап атабыз. Анан көп маселелерди өкмөт өзү эле чечип койгонго мүмкүнчүлүгү жок да. Азыркы окшогон коммерциялык структураларга бирөөгө жеңилдик кылам деп кайра экинчи бирөөгө мындай оордук жаратып койбош үчүн ошолор менен сүйлөшүп, же болбосо аларга рекомендация катары гана бере турган маселелер бар экен. Азыркы эле айткан маселе боюнча, мисалы үчүн коммерциялык банктарга биз рекомендация гана бере алабыз да. Кубатбек Айылчевич, Кыргызстандын жарымы ачка отурат. Аларга сиз рекомендация үйдө отур деп бербей, аларга ЧП деп тыюу салып атабыз да, биз бийликтегилер. Ачка отургандарга жардам берүү боюнча иш жүргүзүп атабыз. Эми негизи бүгүнкү мыйзамдын шартына ылайык ошондой маселе болуп атат. Жумушту, айтылган жумушту, сиз айтып аткан сунуштарды биз иштеп атабыз. Күндөн күнгө эгерде бүгүн отсрочка кылууну сүйлөшсөк,
эртеңки күнү кайра ошону дагы башка бир жакшыраак позицияны жакшыртуу маселелерин коюп сүйлөшүүлөрдү тынымсыз экономикалык блок бул боюнча иштеп Мен атат сизди да. түшүнүп жатам, бирок акыркы жашаган үйлөрү тартылып калбасын деген суроо болчу да. Сураныч. Анан сиз айтып атасыз, гуманитардык жардам боюнча Чүй областында бир эле мисал Сокулук районунда жалпы официалдуу түрдө 150 000 киши жашаса, ички миграция менен ошол эле 150-200 миңдей көчүп келген калкыбыздын саны менен дачалар, новостройкалар, ушу жыл массивдегилер кайрылып атышат да, биз эме депчи, бизге продукция жетпей атат деп. Ошол боюнча көңүл буруп коюңуздар деген сураныч. Макул, обязательно. Рахмат. Дагы Аида Жекшенбаевна, сизге суроо. Аптекаларда деген маскалар эмне сатылбайт деп иликтеп көрсөк, антимонополия 10 сомдон ашык болбосун деп тыюу салып алышып, то есть тамак ашка антимонополия көзөмөлдөй албайсыңар, аптекаларда маскаларды 10 сомдон ашырбасын деп айтып алдыңар. Бирок ошол эле убакытта урматтуу антимонополия кызматы бир фирма ДЛО турат, көрүп атам, же Фомспу, бир фирма деген ошондой маскаларды алып келип сатайын десе 10 сомдон да ашып кетсе, эми деген ГСБ, Финпол, прокуратура барып туруп баса калыптыр да. Ушундай кырдаалда алып келип аткандарды да туура түшүнүп, анткени деген же аптекаларда 15 сомдон сатылабы, же базарларда 25 сомдон сатылабы. Куатбек Айылчевич, бул бар нерсе, элди кыдырып эме сыртка чыгып, эми бизде пропусктар бар, кыдырып жүрсөк ошондой ситуациялар болуп атат, эл айтып атат. 25 сомдон бир масканы алганга азыр каражат жок деп айылдагылар айтып атат да. Сураныч, маскалар боюнча ушу көзөмөлгө алыңыздар. Если вы на продукты не можете контролировать, зачем вы маски запрещаете, антимонополия? Зачем вы фиксируете? Дагы, кечиресиз, можно, да, продолжить? И дагы сураныч, кээ бир саясатчыларыбыз вирус жок деп элдин башын айландырып атат да. Жөнөкөй жарандарыбыздын мээсин айландырган ошондой саясатчыларды, Аида Жекшенбаевна, сизге сураныч, инфекционный больницага маскасыз барып туруп экскурсия алып келиңиздер. Билесиз, ким жөнүндө сөз болуп атат. Мен эмнеге айтып атам? Сокулукка барсам, жарандар чогулуп алып сурап атат. Ушул авторитеттүү да депчи, ошол киши сүйлөп атат, анан деген вирус жокпу депчи. Анан азыр мен билем, донорлордон жардам келип атат. Роликтерди тартып, ошол деген телевизордон, эмеден массалык маалымат каражаттарына чыгарып бар, кандай болуп атат. Анан инфекционкада эмес, обсервацияда жаткан бессимптомниктер интервью берип атышат да, анонимный. И жазып атат, температурам жок, өзүм жакшы сезип атам, эмнеге биякта жатканымды түшүнгөн жокмун. Анан жанакы шашлык сураган аялдарыбызга окшогондорго деген бюджеттен обсервацияга канча миллион каражат кетип атат, түшүндүрүп бериңиздер, сураныч. Сиздер эң негизги маалыматты, может, балким суроолор азаяттыр, Кубат Алчевич. Эң негизги маселеге сиз бая жооп берип атып айтпадыңызбы? Бүгүнкү күндө 11 000 койкабыз обсервацияга даяр. Бүгүнкү күндө 900дөн ашык гана обсервацияда жаткан адамдарыбыз бар деп. Демек, 10 000ден ашык койкабыз, жарандарыбыз бар экен. Эмне себептен андай боло турган болсо, мына буга чейин тышкы иштер менен министрлик менен сүйлөшүп атабыз, алар айтып атат, бизге жарандык авиация уруксат бербей жатат, бортты кабыл алганга. Мигранттардан мына биз күн сайын 5 мал сүйлөшүп атабыз, акчасын төлөп, чартерный рейстерди камсыз кылып, Дубайдан дагы, Новосибирскеден S7 мына авиакомпаниясы тастыктап берип атат. Биз даярбыз ошол рейсти аткарганга деп. Чындык каерде, ошо чындыкты айтып койсоңуз. Эгерде андай болсо, эмне себептен жарандык авиация бизге уруксат бербей атат ошол бортторду кабыл алганга? Эгерде биз ойлодук элек, демек бизде обсервация кылганга шартыбыз жокпу? Анда мына элге кайрылалы, мына көптөгөн сунуштар болуп атпайбы ишкерлердин атынан? Биз мына өзүбүздүн жеке менчик мейманканаларды сунуштап атышат ошо обсервацияга, мына биздин көптөгөн патриоттор ошондой чакырыктарга жооп берип атышат да. Ошону так бир маалымат берип койсоңуз да, анан кийин суроо жооп койсок. Рахмат. Урматтуу Исхак Айтбаевич, мен бул маселе менен чакырылган эмесмин, бирок жана маалыматты айтып койдуңуз, мен айтып койгондон кийин уруксат берсеңиз, биздин ишибиздин баары чындап эле туруп калды. Виценин баары бул жерде отурабыз. Анан тиешелүү даярданып келген министрликтердин өкүлдөрү, андан кийин улантса эгер сиздер туура көрсөңүздөр. Анан азыркы маселе боюнча айтсак, мен жана айтып кеттим. Баяндамада айттым, бизде 11 000ден ашык бүгүн койка место обсервацияга даяр. Бүгүнкү күндө 938 биздин жараныбыз обсервацияда жайгашкан, калган
11 миңге жақын же 10 миңден ашық койка место бар. Бұл боюнча ешқандай маселе жоқ. Жақынқы жана алыскы кошулар менен бүгүнкү күндөгү биздин элдин келип кетүү маселеси боюнча жарандардын билесиздер, бардык мамлекеттерде бүгүнкү күндө аба мейкиндиги элди же болсо могул чек аралардан өткөрүү маселеси толук кандуу токтогон. Бирок ага карабастан бир нече жолу ошондой попытка болду. Жанагы Россиядан же болсо башка жактардан самолетторду учуруп келүү боюнча ар кандай себептер менен мамлекеттик деңгээлде ушул маселеге Тышкы иштер министрлиги тиешелүү отделдер менен иш алып барып атканына карабастан бүгүнкү күнгө чейин кээ бир маселелери чечиле элек. Чартердин эш менен кээ бир мамлекеттерден буга чейин алып келгенге мүмкүнчүлүк болду. Билесиздер, мындан бир 2 жума мурун акыркы рейсти келтиргенбиз. Андан кийин дагы бир рейс келди. Бул боюнча биз тараптан эч кандай маселе жок эле, же болсо келтирбей коюуга аракеттери жок. Бардык мамлекеттик органдар өздөрүнүн функциясына, тапшырмасына ылайык иштерди жүргүзүп жатат. Жакын аралыкта мен ойлойм, чечилип калса биз бул маселени алып барабыз, жыйынтыктайбыз деп. Жана айткандай, билесиздер, бүгүнкү күндөгү биздин келебиз деген жарандардын саны да такталган. 4 миңден ашык жарандын саны жана Тышкы иштер министринин орун басары айтты. Булардын үстүнөн Дубайдагы биздин жарандарыбыз боюнча дагы, Турциядагы, Россиядагы башка жерде жарандар боюнча булар иш алып барып атышат. Толук маалыматты Тышкы иштер министринин орун басары берет экен. Уруксат берсеңиздер. Жок, Кубат Алишевич, мындай кылбайлыбы? Азыр мындай сунушта убакыт мына саат 3 болду. Биз азыр депутаттарга регламент сактап бардыгына бир жооп берсеңиздер да, 2 мүнөттөн сөз берсек каршы болбосоңуздар, суроолорду берсе депутаттар. Бирок ошого чейин кыскача эле ким жооп бере алат? Мына сиз азыр айтып атасыз, койка жетиштүү деп. Мигранттар берип аткан маалыматтар боюнча чартерный рейстер төлөнүп, билеттер бардык авиакомпаниялар макулдугун берип жатат. Эгерде койка месталар 10 миңден ашык даяр болсо, эмне себептен жарандык авиация департаменти ошол бортторду кабыл алганга уруксатты бербей жатат аэропортко? Ушул суроого жооп бериңиздер, андан кийин суроого өтөлү. Жарандык авиация барбы? Барбы жарандык авиация? Рахмат, салам. Министерство транспорта мы поддерживаем со всеми министерствами, с агентствами гражданских авиаций прямую связь. Мы 19 марта 2020 года вышло распоряжение правительства Кыргызской Республики о приостановлении всех регулярных пассажирских рейсов, за исключением 3 регулярных рейсов. Это Москва, Бишкек, Москва. Один раз в неделю это авиакомпания «Аэрофлот». Москва, Ош, Москва, авиакомпания «Аэрофлот». И Новосибирск, Москва, Ош, это авиатрафик. И Новосибирск, Бишкек, авиакомпания «Сибирь», S7. Тоже все по 1 разу в неделю. Но после этого российскими авиационными властями были внесены, даже не авиационными властями, а правительством России были введены квоты на их аэропорты. Это на выполнение международных рейсов, это 500 человек на Шереметьево и по 200 человек в день региональные аэропорты. Когда мы пытались с Новосибирска в тот момент сделать, Новосибирск квоты нам не дал. А после этого российские авиационные власти полностью прекратили и регулярное, и чартерное сообщение на международных направлениях. И на сегодняшний день каждый рейс, обсуждение каждого рейса выполняется в ручном режиме. Тем не менее, с 20 марта по 31 марта в международный аэропорт Манас было
выполнено 17 чартерных авиарейсов, перевезено 3727 пассажиров. И с 20 марта по 31 марта в международный аэропорт Ош было выполнено 11 чартерных авиарейсов и перевезено 2050 пассажиров. 6 апреля был осуществлен чартерный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга. Прилетели 17 граждан Кыргызстана. И 10 апреля по маршруту Сеул-Бишкек-Сеул осуществлен чартерный рейс корейской авиакомпании T-Way Airlines по эвакуации граждан Южной Кореи из Кыргызской Жанат Саматович, давайте это время экономить. Вот ответьте четко на четкий вопрос. По представленной информации вице-премьер-министра, более 10 тысяч коек для обсервации правительство располагает сегодня. По достоверным информации, представленным мигрантами, чартерные рейсы с самолетами решены, оплачены. Никто не просит денег у правительства. В чем проблема? Почему наш аэропорт не может принять эти рейсы? Просто ответьте на этот вопрос конкретно. Я говорю, сейчас каждый рейс, обсуждение каждого рейса проходит в ручном режиме. Сейчас обсуждается рейс вот, из Стамбула, компания «Пегасус». Они, посольство договаривается о 2 авиарейсах. Прошлый рейс мы тоже прошел очень сложно. Были все договоренности с компанией «Пегасус», экипаж отказался компании лететь. И президент авиакомпании Нет, сказал, давайте конкретно. даже Самый если злободневный. министр... По Новосибирску ответьте, S7 и Fly Dubai. Жөн эле тышта канча кыргыз калды келе албай атат. Канчасын алып келе аласыңар, канчасын алып келбейсиңер. Ошол эле керек. Ошол эле керек. Эң көйгөлүү мына Новосибирскиде эң көйгөлүү болуп 140 адамыбыз канчадан бери келе албай атат. 300 киши. Кубатбек ай сизге түсүнбөсүн бердим. 300 киши келе албай атат. По Новосибирску мы получили от российского агентства, от Росавиации, что рейс выполнен не будет. И в соответствии с этим было принято решение. Когда будет следующий рейс, проговариваем сейчас с ними. Берип койсоңуз. Исхатович, 1 минут. Мына кезек менен эле кетеличи, Канат Капашев. Барыңыздар 2 минуттан берели, анан бир жооп берсин. Жылдыз Аманбеков, сизде сөз. Барбы? Мына мен ушул вопросту уже 3-чү жолу көтөрүп атам ушу трибунадан. Бир айдан ашайын деп калдым. Туркиянын Стамбул менен Анталия шаарында биздин бүгүн 400гө жетти жарандарыбыз. Онкологиялык оору менен баргандар бар, ошол ооруну багып баргандар бар, кандайдыр бир белгилүү белгисиз себептер менен баргандар бар. Мына алды мейманканаларда мындай тааныш тунушунукуңуз арты көчөдө жүрөт, керек болсо мына жазып атышат. Мен WhatsApp-ыма жазып атат. Алып ичкенге суубуз калбай калды дейт. Стамбулда абал катуу болуп кеткен, көчөгө да чыга албай атабыз дейт. Биз обсервацияга да макулбуз деп атат. 14 күн дейт. Ушу бөтөн жерде жаткача Кыргызстанда бир жок дегенде бир ажатканада болсо да жаталчы деп мындай жандары кейип атат. Ачык эле айтып калчы, жарандык авиация менен согуша берип, жаман да көрүнүп бүттүк. Чартердик рейс болобу? Стамбулдан Бишкекке канча болот баасы? Ошо жерде калган жарандар айтат, канча акча болсо да төлөйбүз деп атат. Мына тууган туушкандар акча чогултуп беребиз деп атат. Ушулга жооп берип койгочу. 1 айдан бери ушу Стамбулдагы Түркиянын Анталия менен Анкарадагы элдердин абалын айта берип, так жооп жок. Бири-бириңерге мындай футбол топтой эле тебип атасыздар. Конкретный суроо. Турциядан чартердик рейс болобу? 400 адамдын тизмеси консулствода да бар, Тышкы иштер министрлигинде да бар, штабта дагы бар. Ким жооп берет? Ушуну айтсаңыздар. Стамбул боюнча азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Жок, биз сүйлөшпөдүк. Бүт вопростарды берип бүткөндөн бир жооп бересиздер деп. Жылдыз Аманбек, Түркия болсо айтып атыптыр, биз даярбыз деп атат. Силердин жарандык авиацияңар кабыл албайт деп атат. Кимиңерге ишенет? Сиздер аяктыга шылтап атасыңар, балар биякта айтып атат. Жарандар болсо обсервацияга жаталы деп атат. Ушинтип биз болсо мына Кыргызстанда жатып алып күйүп атабыз. Тура аларды түшүнүш керек да, бөтөн эрде мусафир болуп, жалдырап, ичерге суусу жок калды. Жана онкологиялык больной сүйлөгөн кыздын видеосун деле көрбөсөлүчү мына. Уже 3-чү эме алмаштырдык деп атат. Апамды жетелеп көчөдө жүрөм деп атат. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Төрөбай Закировичте. Рахмат.
Кубатбек Алчевич, ушул боюнча конкретный бир чара көрбөсөңүздөр болбойт. Канча мамлекетте канча жаран экен сиздер билесиздер да. 4000 киши дедиңиздерби? 4000 киши. 4371 адам. Кайрылгандар официальный. Ал сиздерге арыз менен кайрылбагандардын да саны бар да. Ошон үчүн буну чечиш керек. Эгерде Россиянын авиакомпаниялары эгерде самолет бере албай турган болсо, бизде авиатрафик, анан кийин бизди тез жет деген компаниялар бар да, Кубатбек Алчевич. Биз ошону сүйлөштүрүп алып келбесек болбойт го. Бул биринчиден, экинчиден бул Турция, Россия мамлекетиндеги биздин жарандар. Анан мына Солилескийде Казакстан менен Россиянын чек арасында турган балдар бар да. Аларды кандай кылабыз? Алар жөнүндө конкретный бир так ошол боюнча да айтып койсоңуздар. Эгерде биз өткөрө албай турган болсок, кандай жардам көрсөтө алабыз? Же болбосо жардам көрсөтүүгө даяр биздин жигиттер бар. Кандай проблемалар так экенин алар мындай билбей айтат да. Бизге кече түндө ушул өтө мындай катуу кайрылышып атат. Кече эле мына Түркиядан балдар анча мынча биздин бул жакта жигиттер жардам берип атты, тамак ашына, башкасына. Бирок ал жерде келүүнү же кете аларын, кете албашын, кайсы күнү самолет болорун тактап биле албай атат да. Бул күтүү деген өтө жаман экен. Ошондуктан так эле айтып койсоңуздар. Же үмүтүн үзбөш керек, жок алып келе албайбыз деп. Бирок алып келгенге толук мүмкүнчүлүк бар экен. Анан кийин кээ бир мындай груз жүк ташыган чартыны рейстер менен деле келсе мүмкүнчүлүктөрү барлар бар экен да. Алар компаниялар өздөрү макулдук берип атат, бул жактан уруксат бериш керек деп атат да. Ошондуктан но чартырны рейсти койсоңуздар адамдарга. Сөзсүз. Ошо Пегас компаниясы алып келип берем деп атат. Өздөрү ошолорго мүмкүнчүлүк түзүп берели. Буну тез аранын ичинде чечиш керек. Тез аранын ичинде. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Канай Капашевичте. Урматтуу өкмөт, 30 жылда Кумтөр Кыргызстанга 5 миллиард доллар жардам берди. Бирок 30 жылда Кыргызстандын мигранттары Кыргызстанга 60 миллиард доллар жардам берди. Кумтөрдөн 12 эсе көп. Булар биринчи жолу бизден жардам сурап атат. Бул мусулмандын парзы сыяктуу. Кыргыздык парзыбызды аткарбайлыбы? Ошол жакта тоо талаада калган кыргыздарды алып келбейлиби? Биринчи. Алып келе албасак, ошол жакта жергиликтүү биздин дипломатиялык миссиянын өкүлчүлүктөр жардам бербейлиби? Үчүнчү, биздин дипломатиялык миссия, элчилик жок болсо, ошол өлкөнүн врачтары менен жардам бербейлиби? Мен ойлойм, кыргыз эли туура түшүнөт го деп. Кыргызстанда ашкере киреш алган 4 ишкана бар. Бул Кумтөр жетегүстөгү. Бул Алтынкен кеминдеги. Бул Чаарат Алаукадагы. Бул Жер үй Таластөгү. Ушул 4 ишкананын кирешесин эсебинен чет жакта эң талаада калган кыргыздарды же буяка алып келишибиз керек. Же алып келе албасак, ошол жерде алып жардам беришибиз керек. Бул улуттук керес, бул улуттук парз. Эгерде ошону аткара албасак, ананда биз улуттук парламент, улуттук өкмөт катары кызмат өтөп атканыбыз бул эч нерсеге арзабайт. Булар акыркы 30 жылда бизден биринчи жолу жардам сурап атат. Ушуга урматтуу кунадыч, Кубатбек Алчевич, чоң көңүл бурсаңыз, бул улуттук намыстын иши. Буларга сиздердин бюджеттин кереги жок. Булар Кыргызстандын эсебинен ашкере байып аткан 4 алтын келге бөлүштүрүп койсоңуз, бул тыйынга да арзабайт. Ушул биздин тапшырма. Рахмат. Кийинки сөз Руслан Айтбаевичте. Рахмат. Кубатбек Алчевич, мен азыркы урматтуу депутаттарыбыздын кеңешине кошулупчу Тышкы иштер министрлигине кайрылат элем. Урматтуу министрдин орун басары, элчиликтерди толук кандуу колдонуңуздар. Азыркы жана 4,5 миң Кыргызстанга алып келе албай аткан мигранттардын маселеси саясатташып кетти.
саясатта ошотуп атат. Азыркы депутаттарыбыз айткандай, алардын Кыргызстанга кошкон экономикасына кошкон салымын, анын бардыгын баягы айтпай эле коеюн, ал 60 миллиардтан ашык ушул жылдары бизге инвестиция кылды деп атат. Бирок маселенин өзү Кубатбек Айчилович, жөн жерде саясатташтырып атпайсыздарбы? Азыр кайсыл жерде иммигранттарыбыз болбосун, мына интернетте толуп жүрөт. Президентке түздөн түз кайрылууларын жасап атышат. Биздин депутаттарга, айрым депутаттарга аты жөнүн айтып, комитеттердин төрагасы, фракциянын лидерлери, партия лидерлерине бардыгына кайрылып атат. Кубатбек Айчилович. Азыр мына транспорт министри айтып атат. Сөзүндө азыр орусча сүйлөп айтып кетпедиби? Өкмөттүн токтому бар дейт. Азыр айтпады мына транспорт министри. Өкмөттүн токтому бар, биздин аэропорт жабык деп. Адан кийин жанагы вручную деп ОЗЭКи макулдашып атабыз бардык жерде деп айтып кетти. Мен аны түшүнгөн жокмун. ОЗЭКи макулдашуу эмне экенин. Эми элчиликтер бар да, элчиликтер жабылган жок да, урматтуу министрдин орун басары. Азыр элчиликтердин эки эле маселеси болуп турду ал жердечи. Бул биздин жарандардын укугун коргоо, аларды колдон келишинче алып келүү, Кыргызстанга бардыгын алып келүү. 4,5 миң бе? 4,5 миңден кийин адан кийин дагы чыгат, көрөсүңөр. Дагы чыгат. Мен аны түшүнүп атам эмне жөнүндө маселе болуп атканын. Бирок алардын баарын алып келиш керек. Эгер өзүбүздүн авиакомпаниялар болбосо, ошол жердеги элчиликтерибиз, ардактуу консулдарыбыз бар. Алардын бардыгы биригип акча тапса болот, ошол жерде ишкерлерден, Кыргызстан менен иштеп аткан инвесторлор бар. Кубатбек Алчиевич, сиздердин маселеңиздер чек араны гана ачып, аларды жакшы тозуп алып, жакшы обсервацияга киргизип, дарылдап бергиле, текшерип бергиле. Болгон эле ошол да. Акча бар да. Акча бар болсо, жана Дубай флай болсо алып келип беребиз деп атса, алар болсо президентке, депутаттарга кайрылып атса, маселени эмне үчүн эле саясатташтырып атабыз болбогон жерденчи? Кубатбек Алчиевич, муну тез аранын ичинде чечиш керек. Бул маселе азыр бир чоң силкинүүгө алып келет, чоң проблема алып келет. Ансыз да проблема көп өкмөттүкү. Азыр депутаттар, башкалар сын пикирлерди айтпай отурабыз. Азыр өзгөчө ынтымак келе биримдик менен мына апаттан чыга алалы деп. Бирок биринчи маселе ушу мигранттардан чыгат азыр чоң. Себеби дегенде болбогон жерден жаткан жарандарыбызды алып келбей атабыз. Акча кереги жок, самолет кереги жок. Болгону алып келип тозуп алып, жакшы обсервация кылыш керек экен. Маселе ошол эле болуп атат. Эгерде инкубационный периодун күтүп атсаңыздар, ошол жакта 2 жума бүтсүн, ошол жактан обсервация бүтсүн деп 20 күндөн ашып кетти да көбүнүкү. Карап коюңуздар, Кубатбек Айчилович. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү Максат Эсеновичте. Кубатбек Айчилович, өкмөт өткөндө эле айтпадыңарбы? Келбей кое тургула, алып келгенге шартыбыз жок, келе албайсыңар деп. Азыр болсо министр транспортко түртүп коюп атасыз. Сиз ачык айтсаңыз, биздин аэропорт ачыкпы? Алып келе алабызбы? Аяктан самолет чыгып калса, бул жерге конгонго уруксат, ушуну айтып коюңузчу. Же болбосо жабык жок, келе албайт деп айтыңыз. Сиз кайсы маселе жөнүндө айтып атасыз? Алып келе албайбыз деп айттыңыз го деп. Мен айткан жокмун антип. Жок, өкмөттөн Ким айтты алып келе албайбыз деп? Өткөндө ошол жакта туруп турсун деп конференция болуп атканда. Андай сөз болгон жок. Давайте мындай неме сүйлөйлү. Азыр эми мону болуп атат, өкмөт каалабаган сыяктуу болуп атат да. Биз шартты түшүндүрүп атабыз. Бардык мамлекеттерде аба мейкиндиги жабык. Расписание боюнча учкан самолеттер учпайт. Чартердер учуп атат. Чартерди сүйлөшүүгө жараша учурууга мүмкүнчүлүк болуп атат. Кубатбек, биз сүйлөшкөн эме менен кетеличи. Келсе кондура аласыңарбы? Ушуну эле айтып койгулачы. Министр транспорттагы ким? Келсе кондура аласыңар? Ооба, кондурабыз. Сүйлөшүүлөр болуп атат. Ар бир эме менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Экинчиси, мен айта кетейин дегеним, мына МИД ойлонуп көрсөңөр, мына студенттер жазып атышат. Студенттердин ата-энелери жазып атышат бул жакта. Ошол жактагы Европадагы, Америкадагы балдарыбызга азыр акча которуулар болбой калды. Элчиликтерден кандайдыр бир жардамдар болобу ошол балдарыбызга? Же болбосо бул жака учуп келүүгө мүмкүнчүлүк бере аласыңарбы деп атышат да. Ушул суроого да жооп берип койсоңор анан. Анткен себеби биздин чет мамлекеттерде окуган студенттерибиз абдан көп экен. Азыр бүт бардыгы тең мындай дистанционный окууга кетишиптир. Анан алар же бул жака келе албай, же болбосо ал жакта жүрө албай кыйналып атышат да. Аны ошон үчүн сиздер мындай кандай жардам бере аласыздар, ушул боюнча дагы айтып койсоңор. Рахмат.
Рахмат, урматтуу депутаттар. Жазылгандардын бардыгы суроо берип бүттү. Менде кыскача эле суроо. Кубат Алчевич, Жанат мырза, абстрактно эмес, так жооп берип коюңуздарчы. Не надо на Росавиацию ссылаться или что? Конкретно айтыңыз мына. Новосибирскидеги жаткан биздин мына канча бир ай болоюн деп калды азыр. Алар айтып жатат, S7 менен, Сибирский авиалиния менен бардык эмелер чыгымдары төлөнүп, борт даяр, Кыргызстандын аэропорту кабыл албай атат деп атат. Ушул боюнча так, бул чындык же жалган деп так жооп бериңиз, Жанат мырза. Кечеки мына Дубайдын эмелерин көрдүңүздөр да. Fly Dubai менен чартерный рейсти төлөдүк дейт, бардыгы төлөнгөн, даяр дейт учканы хоть бүгүн. Ошол рейсти кабыл ала аласыңарбы, ала албайсыңарбы? Москвада, Шереметьевода жаткан. 3 нерсеге так жооп бериңиз, анан жалпы маалыматты кийин бересиз. Тышкы иштер министринин орун басары жооп берсин. Наталья Владимировна, До ответа вашего я тоже хочу вопросы задать, позвольте, потому что вчера, помимо того, что постоянно ко всем депутатам обращаются мигранты, мы поднимаем вопросы, да, наших граждан за рубежом, вчера я провела видеобеседы, видеоэфиры с 6 странами, с нашими мигрантами, да, посмотрела в глаза нашим гражданам, которые вот адресовали, в том числе вот через меня, вопросы, очень точные и конкретные вопросы к правительству. Большинство из них уже уважаемые коллеги задали, но я еще хочу уточнить некоторые моменты. Вот по Новосибирску действительно сложная, тяжелая ситуация. Вот поступило письмо, 160 граждан находятся. Вчера во время видеосвязи действительно очень тяжелая ситуация. Сами люди уже плачут, денежные средства заканчиваются и так далее. Определенная помощь со стороны диаспор прежде всего, со стороны наших же соотечественников, организаций была оказана. Какая-то помощь со стороны Министерства иностранных дел, посольств тоже оказывается по размещению в хостелах, по питанию. Но в основном это вот такие добровольные какие-то пожертвования, и у людей они уже все заканчиваются. Люди, ресурсы, даже те, которые у них были, рассчитывали до окончания режима ЧП, то есть до 15-го, до завтрашнего дня. После этого картина абсолютно непонятна нашим гражданам, на что они могут рассчитывать. По Новосибирску, вот в письме, которое направили наши соотечественники, они говорят, что вице-премьер Буронов публично пообещал, что нас вывезут в Бишкек рейсом, запланированным на 11 апреля. До этого компания S7 планировала рейсы 21, 27 марта, потом 1, 2 апреля, 6 и конечный был вариант 11. Каждый раз люди приходят в аэропорт, каждый раз точной информации со стороны наших государственных органов люди не получают. Проживают в сложных условиях. Поэтому здесь абсолютно непонятно, почему такую позицию халатную, на мой взгляд, занимает правительство. Какая работа проводится? Если она проводится, то это явно недостаточная работа. Есть люди больные, беременные женщины, действительно есть уже люди после операции и так далее, в пожилом возрасте, требуется помощь. Что касается непосредственно наших граждан, которые находятся в том числе в Казахстане, вчера я с Усть-Илецком переговорила. Пока им оказывают помощь, кто может, местная мечеть кормит, местные соотечественники наши же за рубежом, местные организации оказывают помощь. Врачи Казахстана анализы на коронавирус берут, то есть какая-то такая помощь оказывается, но большинство людей снимают квартиры, кто-то спит прямо в машинах. Есть женщины, дети среди этих граждан. И они тоже не могут получить точную информацию, на что им рассчитывать. Или государство сможет помочь финансово обеспечить подушку безопасности, если границы будут закрыты. Какой период времени это будет обеспечено? Сколько средств понадобится? Ведь правительство должно дать точную картину. Либо люди должны знать, что такого-то числа они должны быть готовы. Будет предоставлен транспорт, коридоры, людей привезут. Но других вариантов нет. Если мы обязаны привести граждан, если такая возможность есть, обсервации есть и так далее, да, то мы должны сказать, если по каким-то причинам, и вы их должны назвать, правительство, сейчас нас смотрят иммигранты, наши граждане, соотечественники за рубежом и ждут конкретных ответов по каждой стране. Если есть какие-то причины, по которым нет возможности привести, тогда дайте точный ответ. Какая помощь будет от государства оказана? Далее в Турции граждане находятся точно так же. Сейчас в Турции идет развитие эпидемии быстрыми темпами. Люди переживают, есть высокий риск заражения. Какая помощь будет оказана? Чартерные рейсы, почему нельзя организовать?
Из Таиланда наши граждане, которые там находятся, значит, они сообщили о том, что Республика Казахстан организует рейс, забирает в том числе своих граждан, в том числе граждан Кыргызстана, и привозит в Усть-Каменогорск в Казахстане. Какое-то время они должны там находиться 2 дня в обсервации, по их словам. Но затем им нужно точно дать ответ из Усть-Каменогорска до Бишкека, будет ли им обеспечен транспорт. Люди сами купили билеты, они оплачивают, они не ждут оплату авиабилетов от государства. Но тем не менее, есть ли коридор, что проводит правительство, какую работу по обеспечению коридора, транспорта по договоренности для этих людей, которые вот уже даже вопрос Казахстан решил, по авиасообщению, по тому, чтобы наших граждан забрать из этих стран. Я не говорю уже про тяжелую ситуацию наших мигрантов, которые находятся в Москве. Вы все прекрасно знаете, и коллеги поднимают этот вопрос. Люди ночуют в аэропорту, да, и в очень сложной ситуации. Опять же, наши соотечественники, наши диаспоры помогают, выделяют денежные средства, питание и так далее, но деньги уже на исходе. Что будет предпринято? Какие переговоры с Российской Федерацией проводятся? Что будет предпринято непосредственно по обеспечению вывоза граждан или обеспечению финансовой подушкой, определенной на местах? Вот это общие, скажем, обобщенные вопросы, очень много заявлений. Со всеми вчера лично по видеообращению удалось переговорить. И эти вопросы адресуются сейчас вот МИДу прежде всего и правительству. Рахмат, ақырғы сөз Талабек айтмаматовичте. Рахмат. Эми мен кайталагандын кажети жок. Мен да алдыкыларды колдоп кетем. Мына азыркы биз сыртта калган мигранттар боюнча мына министр транспорт айтып кетти, квоталар бар. Эс алкагында кызматташтык бар мамлекеттин арасында. Муну атайын өзгөчө абалдарда алып кетсе мүмкүнчүлүк бар. Эртең мына палатада жыйын болот. Ушул маселеге даяр болуп туруңуздар. Бардык депутаттар ушул маселени көтөрүшөт. Ошон үчүн муну тез арада чечкенге аракет кылсаңыздар, бүгүн эле чечип калышыңар мүмкүн экен. Ал жактан бардыгы макул болуп атат, бардык шарттар чечилген. Бир гана биздин кабыл алуубуз болуп атат да. Ушул маселени жакшылап көзөмөлдөп, эртеңкиге ушулга жооп болсо жакшы болот эле да. Рахмат. Рахмат чоң, урматтуу Тышкы иштер министрлиги. Чоң сураныч, ашыкча сөздөрдү колдонбостон токетер жерин так кыскача эле жооп берсеңиздер. Сөз сиздерде. Рахмат. Максат Сенович. Куатбек Айтчевич, мына конкретно 5 күн мурун айткан МИДтин замынын сөзү турат. Алып кете албайбыз деп. Мына азыр экинчиси турат. Турциядан баары даяр турат, разрешениени күтүп атабыз, өкмөттүкүн деп атат. Сиз келип алып кайра мага наяз берип атасыз бул жерден. Өзүңөр конкретно жооп берип койбойсуңарбы? Ачыгын айтып эле. Мына азыр Тышкы иштер министрлигине сөздү бердик. Сөз сизде. Рахмат, урматтуу депутаттар. Вот, уважаемая Наталья Владимировна, по Новосибирску я хотел бы проинформировать о том, что нами, Министерством иностранных дел, проведены переговоры с международными организациями, в частности с МОМ, Международная организация по миграции, которая выделила финансовую помощь по размещению и питанию наших граждан. Давайте без лишней информации. Мы все об этом, вся страна знает. Что мешает для принятия борта S7 на сегодняшний день? Ну, Они ссылаются, S7 говорит, что наш аэропорт не дает зеленый свет. Где правда, где ложь? Ошону эле айтып коюңуздар да. Сөздү көп өтпөстөн. Билебиз да, азыр кайерде жаткандарын алар. По линии Министерства иностранных дел мы ведем переговоры с иностранными государствами о том, чтобы были осуществлены рейсы к нам, чтобы забрать наших граждан в Кыргызстан. То, что вы ведете, всем понятно. Вы давайте конкретики по Новосибирску. Для авиакомпании S7 открыт наш аэропорт или закрыт? По Fly Dubai, по Аэрофлоту, по Москве. Ошентип сүйлөшпөдүк. Так, эми баягы жалпы маалыматтын кереги жок, убактыбыз деле жок. Саат 4 болуп атат. Дагы 3 маселебиз бар күн тартыбында. Новосибирск, Москва, Дубай боюнча эң көйгөйлүү болуп аткан азыр. Анан калган боюнча да анан бересиздер. Аэропорт ачыкпы, жабыкпы, ошону эле так бериңиздер. Мы сейчас
Мы сейчас ведем переговоры по Новосибирску. В России сейчас воздушное пространство закрыто на все регулярные и чартерные рейсы. То есть у них до этого были квоты отменены, сейчас воздушное пространство закрыто. Мы ведем переговоры по Новосибирску. Как только будут договоренности с авиакомпанией S7, мы проинформируем, они проинформируют граждан, у которых на руках есть билеты, и рейс осуществим. Садач, с какого момента закрылось российское воздушное пространство? С какого числа? С 27 марта. Урматтуу өкмөт өкүлдөрү, бардык депутаттар суроолор берилди дейм, жазып алдыңыздар да. Убакытты кетирбей так жооп бере бериңиздер эми. Кийинкисин айтыңыздар, Fly Dubai боюнча. Демек, анда эмнеге андан кийин так айтпайсыздарбы анда? Эмнеге алар күндө келет, кайра кетет анда? Убактысын, каражаттарын кетирип. Анда ич керек да, могу число күнү эртең келбеңиздер. Бизде күнөө жок, мынакей. Мы постоянно информируем и наше посольство, генконсула, авиакомпанию, чтобы они предупреждали пассажиров, что не надо приезжать в аэропорт. Уже все знают, мы напрямую работаем уже и с посольствами, и с консулами, и с авиакомпаниями о том, чтобы они не информировали, что мы дополнительно проинформируем, когда будет точно осуществлен рейс. Кане Капаш, бул бүгүнкү өзөктүү маселеде өкмөт 3 жооптун бирөөнү беришиңер керек. Биринчи, урматтуу мигранттар, биз силерди алып келе алабыз. Экинчи, урматтуу мигранттар, силерди алып келе албайбыз, бирок жол каражатыңарды төлөп беребиз. Үчүнчү, урматтуу мигранттар, кечирип койгула, эмне болсоңор ошо болула, силерди алып келе албайсыздар. Бөлөк төртүнчү жооп жок. Үчөөнүн бирөөнү тандаңыздар. Биз аларды жөн жерден үмүт кылбайлы да. Алар биздин мекендеш, кандаш, тууган катары үмүт кылып атат да. Алар бизге 30 жылда биринчи болуп сурап атат. Айланайындар, акчасын төлөп берели. Кыргызстан жерине баралы, ошонун суусун ичели, демин алалы деп. Биринчи, ооба. Экинчи, жок, акчасын төлөп беребиз. Үчүнчү, эмне болсоңор ошо болула деп. Үчөөнүн бирөөнү жооп бергиле, все. Мен мындайды кошумчалайт элем да, Жанат мырза. Сиз айтып атасыз, Кубат Алчевич, мындайда бир нерсени азыр мына Жанат мырза айтып атпайбы? Россия аба майданы жабык депчи. Анда айтыш керек да. Ошол видео обращение кылып аткан мигрант жалган айтып атат. Андай эмес, мынандай жабык. Мына кечеки Дубай боюнча. Ал айтып атат. Эгерде жабык болсо, Казакстан күнүнө 2 рейс кылып алып чыгып кетпейт эле да. Айтып атат, кече күнү Казакстандын 2 рейси алып чыгып кетти деп атат. Бир да казак жараны калган жок деп атат Дубайда. Бул чындыкпы же жалганбы? Биз расмий булактардан билгибиз келип атат да маалыматты. Жанат мырза, жооп берсеңиз. Дубайдын Казакстандын алып кетип атканы боюнча маалымат жок бизде. Мүмкүн Тышкы иштер министринин орун басары айтар. Жок, эми транспорт министрлигинде ДГАда болуш керек да ал маалымат. Эгерде күнү түн иштеп аткан болсо бул багытта. Эми урматтуу депутаттар, мындай да. Мен дагы бир жолу айтайын, мына ар кандай социалдык сеттеги маселелерден бери могу жерге чыгып азыр айтып атабыз. Борону пообещал 11-го вывести деп атат. 11-го вывести я никого не обещал. Брифинг болгон, суроо болду. Биздин мамлекеттин жарандары барса кабыл аласыңар деп. Кабыл алабыз. Мамлекет эч кимди сыртта калтырбайт, бардын аракет кылат деп айттым мен. Мен уташып этип коеюн, себеби могулар соцсетте жүргөн маселелер да. Бул биринчиси. Экинчиси, туура ошондой маселени биз иштеп атабыз. Каныбек Капашевич, биз эми өзүбүздүн позициябызды айтып атабыз. Өкмөт иштебей коюп такыр жок деп айтканыбыз жок, айтпайбыз да жок деп. Биз бардык чараны колдонолу деп атабыз. Алып келели деп атабыз. 11-inde Новосибирскден рейсти коюлган болчу. Мен азыр причинасын билбейт экенмин. Мен жана Исхак Айтбаевичке айттым, бул маселени мен занялык этпеген үчүн мен чакырылган эмес. Мен азыр отурам сиздер менен ушул жерде. Бул маселе боюнча. Анан кийин же буну айт деп азыр зордобоңуздар. Эртең да палатага чыгат экен маселе. Биз бүгүн да иштеп көрөлү. Эмне болот экенин көрөлү. Анан кийин мондай да маселе. Абанын баары жабык, биздики да жабык, билесиздер. Биз даже ички рейстердин баарын абаны жапканбыз. Анан могул чартердин рейстерди Министерство транспорта, МИД баары чогулуп алып туруп, башка мамлекеттерден иштейт. Авиакомпанияны түшүнүп турам, ал акча табыш керек.
да алып барып таштайм дейт. А бирок анын мамлекеттик авиа власттары бар да, ошолордон да маселе болуп калып атат кээде. Бир рейсти баягында отмена болуп калды, макул болуп келип туруп аягына келгенде авиакомпания отказ берип койду, летчиктер 3% барбайбыз дегенде. Ушуга окшогон маселелер чыгып калып атат. Бирок бардык тарабынан мына министрликтерге тапшырмалар берилген. Мен жана айткандай эле иштеп атабыз. Эми Усть-Каменогорск боюнча автобус кетти кече күнү ал жака алып келгенге. Маселе жок, ал жерден алып келип алабыз. Возможность болсо эле сразу барып туруп ошол ишти биз да бүтүрүп коелу деген аракеттин үстүнө иштеп атабыз. Ама Илецкий боюнча бул боюнча маселе оор. Биз айтканбыз аларга, бирок алар кетпей отурушат болбой эле. Биринчи ошондой чогулгандарды дагы билесиздер, ага чейинки алар кайра кетишип Россияга барып өздөрүнүн мамлекатын кылып атышат. Бул жердегилерди Казакстан өткөргөнгө категорически бул жерде каршы болушкан. Казакстан бийлиги. Ошондуктан аларды наземный транспорт менен алып келгенге мүмкүнчүлүк жок. Бүгүнкү күндөгү маалымат ошондой да алар боюнча. Бирок дагы эле болсо жанагы биз дагы үмүт кылып атабыз да, тез аранын ичинде бүтүп калат деп. Мүмкүн ошого жараша маселе оңуна чечилип калабы деген маселе бар. Туура спонсорлор чыгып атат, башка адамдардын жардамы менен, же болбосо мамлекет өзүнүн жанагы элчиликтеги каражаттары менен кээ бир жерлерде сиздер айтып аткан тамак ашты уюштурганга, хостел таап берип ошолорду жайгаштырганга, мүмкүн кээ бир жерде условиясы абдан начар болуп аткандыр. Ошондой иштерди жүргүзүп атат посольстволор. Мындай маалыматтар бар. Анан эми азыр бүгүн эле ушунун баарына так жооп берип кой деп такаганыңыздар менен эч нерсе чыкпайт. Мен сиздерге ачыгын айтайын. Бүгүн да иштесин балдар. Эртең келгенде бир мүмкүн маалыматтар менен келгенге аракет кылалы. Себеби иш токтобой жүрүп атат. Мына микрофондон пайдаланып айтып коеюн, бирөөнү сыртта калтырып коюп, көгүл коелу деген эч кимдин ниети жок. Жана башында туура айттыңыздар, бул жерде жалаң ушул маселенин үстүнө күйүп пышып отурган депутаттар, ошондой эле мына кызматкерлер отурат деп ойлоймун. Биз дагы аракетти кылып атабыз. Азыр дагы консультация кылалы. Биз кошуна мамлекеттерге, ошол кайсы мамлекетте биздин жараныбыз болсо, ошолорду алып келүү боюнча дагы иштерди жүргүзөлү. Штаб деме жок, круглосуточно иштеп атат. Керектүү маселе болсо түнү калып иштеп атат. Ошондуктан бүгүн иштесин балдар, мына МИДке тапшырма берели. Эртең келип анан кийин дагы бир ушундай сиздер айткан суроолорго жооп бергенге мүмкүнчүлүк болор. Урматтуу депутаттар, урматтуу Кубатбек Алишевич, менде мындай сунушта, эгерде Кубат Алишевич сиз бул маселе менен алектенбеген болсоңуз, тийиштүү жетекчилер бар да бул жерде. Биз бир эле нерсени сурап атабыз. Бизге ашыкча маалымат убактыбыз дагы жок, каалообуз дагы жок ашыкча маалымат укканга. Туура болот эле эгерде азыр тийиштүү жетекчилер, транспорт министрлигиби же тышкы иштер министрлиги кыскача так эле айтып койсо, бизде 10 миңден ашык койка обсервация биз кабыл даярбыз. Биздин аэропортубуз ачык. Болгону мына по странам ар бир өлкө боюнча. Билип алыңыздар, биз үчүн силерди чыгарыш үчүн Дубайдын аэропорту жабык. Биз кабыл даярбыз, бирок Дубайдын аэропорту жабык. Расмий түрдө ошону айтыңыздар анда. Новосибирсктин аэропорту жабык, Москваныкы жабык, Таиландтыкы ар бир өлкө боюнча угузуп коюңуздар. Бүттү маселе чечилет. Көп сөздүн кереги жок да. Анда ошол жердеги биздин мекендештерибиз дагы билсин да. Анда биз айтышыбыз керек. Ошол соцсеттерде таркатып аткан адамдар демек жалган айтып атат. Мынакей биз расмий өкмөткө ишенебиз да. Сиз мына азыр сөзүңүздү айтып кеттиңиз, ар кайсы тиги мындай соц тармактарга ишене бербеш керек деп. Макул, биз сиздерге ишенели. Анда сиздер ачык айтыңыздар да. Биздин аэропорт ачык, ошо Дубайдыкы жабык деп анда расмий айтып коюңуздар. Биз да ошентип жооп берели анда бизге чалып аткан адамдарга. Кезек менен берейин. Кыскача эле. Кыскача. Кубатбек Алишевич, урматтуу транспорт министри, урматтуу тышкы иштер министрлиги, ачык айталы, тышкы иштер министрлиги азыр ачык айта албай жатат. Себеби дегенде алар бул маселени чечпейт. Ошондуктан алар айтып атышат, элчиликтер иштеп атат, башкы консулдуктар иштеп атат деп эле сиз жакты кылчактап карап атат. Мисалы Турция боюнча, мына мен азыр кабар алдым, Турция боюнча элчилик дагы башкы консулдуктагы Пегасус менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн экен, сүйлөшүп бүткөн экен. Пегасус 2 рейс чартер көтөргөнгө дайын. Кыргызстандан транспорт министрлигинен же өкмөттөн уруксатты качан учалы деген уруксатты күтүп атабыз деп берип атышат. Аны эми
Нурлан Абдрахманович, аны ачык айтпайсызбы, аны эмне кылчактап атасыз? Ачык айтып койбойсузбу? Бул жерде эми депутаттар отурбайбы? Элчилик иштеп бүтүп койгон экен ал маселени. 2 рейс Пегасус дайын дейт. 400 киши күтүп атат, күнүгө список жаңыланып атат дейт Турцияда. Анан бул вопрос боюнча Болот Сапарбаевич, вот миграция министри отурат. Сиз менен тышкы иштер министрлиги жазылганда, сиз унчукпайсыз го Болот Сапарбаевич? Мигранттар эмне болуп атат? Өзүңүздүн оюңузду айтпайсызбы? Рахмат. Каны Капаш, кыскача. Оташ, бул боюнча комитетке бардым эле 10 күн мурун. Жана сол эскедеги кыргыздар боюнча. Биринчи партиясы кайра үйлөрүнө кетти. Экинчи партиясы шаарда калды. Үчүнчү партиясын катын иске тапшырдым. Биринчи колубуздан келбесе айтпайлы, колубуздан келбей урматтуу мекендештер кечирип койгула деп. Экинчи ошол жакта Екатеринбургда элчи бар да. Ошол барып жардам берсин. Үчүнчү такыр болбойлубу? Сиздерге фондко түшкөн акча бар да, ошолордон тамак ашын күнүмдүк мемен карасы камсыз кылбайлыбы? Бу жакта адамгерчилик керек болуп атат. Алар да түшүнөт. Бул маселени Россия уруксат бербейин чечилбесин, бизден жакшы түшүнөт. Бирок ошолор көңүл буруп койбойлубу? Булар жаны күйгөнүнөн, жаны кашайгандан бизге кайрылып атат. Кодбек Алчевич. Месиске, Новосибирск боюнча 3-чү жолу кайрылып атат. Калек Кабаш, консульстводон алар менен байланышып, бардып, азыр айтсын, эгер бизге келген маалымат боюнча ошондой айтып атам. Анан мен азыр сизге ачык эле айттым бул боюнча. Илецкидегилерди наземный транспорт менен алып кетүүгө бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок деп. Каныбек Капаш, себеби эмнеде экенин дагы айттым мен. Казакстан такыр уруксат берген жок. Өзүңүз айткандай биринчи партиясы аны укту, кетти, экинчи партиясы шаарда деп атат, үчүнчү партиядагылар ошол жерде турушат дагы эле. Ооба. Катталдык. Мен мына сиз суранышыңыз боюнча мен бул маселеге мен негизинен жана айткандай негиз заниматься эткен жок элем. Ушул сиздин катыңыздын негизинде мен просто мына информация бар үчүн айтып атамын. Билем, что ошондой маселе болгонун. Бир нече переговорлор болду. Бүгүнкү күндө дагы жүрүп атат. Бирок такыр эле биз ошо менен болду, силерди өткөрбөйт экен деп токтотуп, ишти токтотуп койгон эч ким жок. Бардык кайсы жактан кайсы биздин мигранттардын проблемасы болуп атса, ошолорго жардам берүү иштерин тынбай эле жүргүзүп атат. МИД, тиешелүү башка отделдер менен кошочу. Анан кийин азыр эми силер келип эле могул жерде моуну чече кой дегениңерди токтотуп турсаңыздар деп суранып атам мен. Ошон үчүн бир эртең күнгө чейин мына силердин сурооңуздарды, талабыңыздарды баарын алдык. Эртеңкүгө чейин уруксат бериңиздер, бүгүн түнү менен иштейле. Бир эле нерсени айтып койсоңор. Биздин аэропорт ачыкпы? Тоз келип любой самолет консо. Эгерде кайсыл жактан самолет, биздин аэропорт жабык. Кайсыл жактан самолет келе турган болсо, чартерный рейсти макулдашса, анда кондурганга мүмкүнчүлүк бар. Только өкмөт менен макулдашкандан кийин, туурабы? Ооба, ал жактын мамлекет менен макулдашкандан кийин. Жок, ошо макулдашуу инициатива кимден чыгыш керек? Мисалы үчүн Fly Dubai эмне зарылчылык? Анын итак эле жумушу болуп атат. Сүйлөшүп атышат ал боюнча. Ар бир мамлекет менен сүйлөшүп атышат. Азыр эми Можно, да? Сол үлес боюнча толуктап коеюнчу. 3 жолу биздин консулубуз барган Москвадан. Андан тышкары Москвадан. Андан тышкары биздин ардактуу консул иштеп атат аякта, жардам берип биздин жарандарыбызгачы. Акыркы жолу 5-10 апрелге чейин барып келишкен биздин консулдар. Жардамды көрсөтүп атабыз. Андан тышкары эме акча каражатты жардам бергенбиз 160 000 рубльга. И ошол ишти жүргүзүп атабыз да, ошол жардамдарыбыз мененчи. Уважаемые коллеги, сейчас мы будем долго выслушивать про работу МИДа, да, хорошую, правительства, помощь финансовую. Безусловно, мы все понимаем, что работа проводится, переговоры идут, консулы где-то работают. В целом решения ситуации нет. Четкой картины нет. Уважаемые коллеги, мы с вами вот сейчас выяснив, да, что обсервации есть, в принципе, по согласованию чартеры могут садиться в Кыргызстане и так далее, понимаем, что, значит, точечные какие-то действия происходят, но стратегии нет.
И по словам вице-премьер-министра Буронова, сейчас дать эту информацию достаточно сложно. У меня есть предложение по этому поводу. По решению, предложение первое. И второе по завтрашнему заседанию и сегодняшнему решению комитета. Прежде всего, я считаю, что очень важно отметить, да, что есть большие недостатки в этой работе по мигрантам со стороны правительства. Это нужно признать. Следующее. Составить понятную карту, понятную депутатам Чогорку Кинеша, гражданам, самим мигрантам по каждой стране, количество людей, в какой ситуации находятся, финансово-социальный статус, скажем, положение и так далее, какие нужды и потребности, чтобы это было четко понятно, какие варианты решения проблемы по каждой стране, где есть наши соотечественники. И представить в Чогорку Кинеше завтра на заседании эту информацию. Следующее. Определить потенциальную потребность, сумму финансирования, которая потребуется для того, чтобы поддержать на местах наших граждан в случае, если нет возможности сейчас каким-то образом вернуть на родину. Сколько денег нужно? Очень простой конкретный вопрос. Причем деньги из государственного бюджета или из фонда, на который поступают денежные средства. Правительство должно определить сумму, источники. Поскольку такая поддержка есть. Сейчас нужно поблагодарить наши диаспоры, наших соотечественников, да, и иностранных граждан, которые так или иначе финансируют, помогают тем, кому нужна помощь, и на месте как-то их поддерживают. Но эти деньги уже заканчиваются. Нужно определить государственные механизмы государственной поддержки. И поэтому вот эти пункты я предлагаю включить в проект решения. Завтра предложить от двух комитетов вынести на рассмотрение Чогорку Кинеша вопрос о получении полной информации со стороны правительства по указанным вопросам. Карта, меры, действия, финансирование. Рахмат. Мирлан Ханатбекович, жиынтықтайлы. Мен жөн эле ондоп кетейин. Жиынтықтайлы, акыркы сөз. Наталья Владимировна, если вы согласны, давайте не будем трогать деньги фонда. Фонд обеспечен для обеспечения спонсорские деньги для проблем Кыргызстана. То есть это медики, это медикаменты, это медизделия. В бюджете есть деньги. И спонсоры, те, которые помогают мигранты за границей, у них тоже есть деньги. Но в бюджете деньги эти есть. Мы должны вывести. Мы когда получаем 3 миллиарда долларов в год от них, тогда они хорошие. А сегодня вывозить денег нет, что ли? Деньги есть в бюджете. Рахмат. Рахмат. Жиынтықтайлы, урматтуу депутаттар. Анда мен Наталья Владимировнанын сунушун добушка коем. Бул маселе боюнча эртеңки пленаркага өзүнчө кеңейтилген маалымат менен өкмөт келиш боюнча. Бүгүнкү алган маалымат боюнча мен Жанат мырзадан алган маалыматты ушундай түшүндүм. Бизде мына Кубат Алчиевич айткандай 10 миңден ашык койкабыз бар обсервация жаткырганга. Каржылык эч кандай маселе турган жок бул жерде. Бюджеттен бир тыйын талап кылынбай атат. Себеп дегенде мигранттар өздөрү төлөп келгенге макул болсо дагы мен түшүндүм биздин транспорт министрлиги башка кайсы органдар билбейм. Ошол демилген өздөрү көтөрүп, ошол Дубайдын аэропорту менен, Москванын аэропорту менен, башка Таиланддын аэропорттору менен демилге чыкпай атыптыр да, менин түшүндүгүм боюнча. Аларда ачык деп атпай. Ошон үчүн мен айтып атам да, бекерден айткан жок, Кубат Алчиевич. Мына кечеки тиги Фейсбукта жүргөн баягы Нурбек деген жигит Дубайдан айтып атпайбы? Бүгүн дейт, 2 самолет Алматыга учуп кетти деп атат. Демек, ал эмнени билдирет? Аэропорт ачык да, значит. Же анда айтыш керек азыр. Урматтуу Жанат мырза, айтышыңыз керек. Жок, ал жалган айтып атат. Мен мына расмий министр катары расмий түрдө билдирип жатам. Дубайдын аэропорту жабык, бул жалган деп, же мындай деп биз билишибиз керек да. Мен айта албайм, балким ал жалган айтып аткандыр. Мен деле билбейм. Ошон үчүн мен расмий өкүл өкмөткө ишенебиз да биз. Ошон үчүн сиздерден сурап атам. Кыскача мен айтып кетейинчи. Вот мы сейчас со многими странами напрямую разговариваем. Такая ситуация не только у Кыргызстана, такая ситуация у всех стран. Даже у России, где вот огромное количество россиян сейчас застряли за границей. И также каждый рейс они обсуждают и в ручном режиме решают эти вопросы. Я просто хочу, можно я вот по турецкому? Руслан Акбаевич сказал, что посол в Турции наш там все, оказывается, решил, и только мы не работаем. На самом деле это не так. Он прекрасно знает, что это не так. Это отношение двух авиационных сторон. Жанат мырза, аны эртеңки калтыралы, посол башкалар боюнча.
эгерде азыр айта албасаңыз, бул аэропорт ачык жабык деп айта албасаңыз, анда болду, жыйыштыралы. Башка сунуштар жок болсо мен добушка коем, эртеңкиге палатага ушул маселени боюнча өкмөт маалымат алып келүү боюнча. Ким макул? Каршы калыш жок, рахмат. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, бизде 2 ратификация бар. Талкуусу жок эле карап чыктыңыздар да, Исагат Исаевич, бир суроо. Послаблениялар боюнча повесткада ал эмне болду? Сүйлөшүлбөй калды, же эмне болду? Нет, мы же голосованием приняли жал боюнча. Это вместе было, да? Постановление, это будет отдельное постановление. Бул эми азыр даярдайт, бул канча убакыт кетет, отделдер иштейт да. 2 ратификацияны, урматтуу депутаттар, 6-чы маселени добушка коем. Каршылык жок болсо добуш берип коюңуздар. Каршы калыш жок. 7-чи маселени добушка коем, добуш берип коюңуздар. Рахмат чоң. Исхак Айтбаевич. Үч окууда, урматтуу